Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар. Мен силер менен кайрадан сабакта жолугушканыма абдан кубанычтамын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жеңижок акындын Аккан суу чыгармасы. Сабактын максаты: биринчи, Аккан суу чыгармасындагы аалам кубулушу, табият көрүнүшү менен жаратылыш сырлары жөнүндөгү акындын философиясын түшүнүшөт. Экинчи, окуучулар жаратылышты коргоого, өз мекенинин патриоту болууга жана инсандыкка тарбияланышат. Үчүнчү, окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн, чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн, сөз байлыгын өстүрүү. Демек балдар, алгач бир затка издөө салалы. Бир зат бар, тузсуз, даамсыз. Ал заттын түркүн үнү бар, дайыма кыймылда, кээде катуу, кээде суюк газ болот. Жан жаныбар баары жокко март өзү, тазалыгына эч бир жан тең келе албайт. Өзү болсо жаратылыштын бир бөлүгү. Бул кайсы зат? Албетте балдар, ал зат суу. Демек бүгүнкү сабагыбыздын темасы Жеңижок акындын Аккан суу чыгармасы. Мөңгү болуп ашууда, үнөмдөгөн аккан суу, жетигүн бир күн айтсам да, түгөнбөгөн аккан суу. Аккан, аккан, аккан суу, бардык жанга жаккан суу. Дегенине караганда, акын аккан сууну 6 күн айтып түгөтө албаган, 7 күн айтып жетерине жетип бүтүрө албаган. Аккан суу акындын талантын төгүп, сүйгөн ыры, бүтпөс темасы экенин аныктап бергенсийт. Демек Жеңижок көкө уулунун Аккан суу дайрадай жайык мол, тоо суусундай шар, шоокумдуу, көлдөй көлбүп терең, кээде албут толкун. Акын аккан сууну белгилүү бир тартипте баяндайт. Анын агып чыккан башынан баштап жер үстүнө чыгып, ар тарапка урунуп, кандай аккандыгын сүрөттөп, ырдап, андан ары кайда барбасын, барган жердеги пайдасын чегине жеткире таасын таланты менен иреттеп ырдаган. А жаныбар аккан суу, күнү түнү аксаң да, кадырыңды билбейбиз, көңүлүңдү кыргылып, кайра өзүңдү тилдейбиз, жок дегенде бир жылда зыярат кылып жүрбөйбүз. Деп тынымсыз аккан суунун чексиз пайдасын көрүп жатсак да, кадырын билбей көңүлүн кыргылып, акарат келтирген учурларыбызда болорун айтуу менен адамзат пендесине мындайча даанышман эскертме берет. Эй адамзат пендеси, аккан сууну булгаба, суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор. Чындыгында чаңкаган чөлдү, 4 тарабы суу менен курчалган кээ бир өлкөлөр бар. Ичерге суу жетпей, башка материктен кеме менен ташып келип ичишет. Мисалы үчүн, Куба, Израиль, Араб өлкөлөрү. Биз тагдырыбызга ыраазы болсок болот. Суубуздун баары ичимдүү суу. Коройт дебей, шаркыратып аны менен огородубузду суугарабыз, машинабызды жуйбуз. Колонкосу бузулган жерлерде суу тыным керексиз агып тура берет. Ушундайларды көрүп, акылман акындын эскертүүсүн эстеп, аккан сууну кордобой пайдалансак болот. Сабакты бышыктоо, топтордо иштөө. Аккан суу чыгармасынан үзүндүнү окуп, 3 топтогу окуучулар берилген тапшырмаларды аткарышат. Биринчи топко тапшырма: аккан суу кайдан чыгат? Суу кайдан чыгарын аныктайсыңар балдар. Экинчи топко тапшырма: аккан суунун милдети, мааниси кандай? Милдети, маанисин аныктайсыңар. Үчүнчү топко тапшырма: аккан суунун көрүнүш сыпаты кандай? Суунун көрүнүш сыпатын аныктайсыңар. Демек балдар, тапшырманын жообу даяр болгончо Жеңижок акындын обондуу ырына көңүл буралы.
кабат жер астын жарып чыккан, аккан суу жер аламдын барысын багып чыккан аккан суу. 6 кабат жер астын жарып чыккан аккан суу. Адам менен обону багып чыккан аккан суу. Ала тоонун боорунан жарып чыккан аккан суу. Алтын канат жес куйрук балык чыккан аккан суу. Кара жердин астынан да жылып чыккан аккан суу. Кайда барып токторун билип чыккан аккан суу. Көк чулгая каскана тешип чыккан аккан суу. Көк торпулу көк жардың эшип чыккан аккан суу. Соодон сунбай бир жере кулап түшкөн аккан суу. Аяк башын үзүкпөй анан улап эле түшкөн аккан суу. Ташка тийип чачырабы баркыраган, аккан суу. Талай жерге токтолбой шаркыраган аккан суу. Куш жерге келгенде күркүрөгөн аккан суу. Үрөйүңдүн учурбаң үнсүрөгөн аккан суу. Жайык жерге барганда жаркыраган аккан суу. Эңгейишке киргенде аркыраган аккан суу. Кулагыңды тундуруп капчыгайды чуугулуп шаркыраган аккан суу. Коркок адам сүрүнөн ошо калтыраган аккан суу. Сурап отурсаң кайда болот аккан суу. Тескей бийиктериң сайгоодо болот аккан суу. Ага саба мелжиген зоодо болот аккан суу. Башы туюп капчыгай сайда болот аккан суу. Издегенде табылбас жайда болот аккан суу. Бетегеси култунган төрдө болот аккан суу. Жаратылыш жасаган өрдө болот аккан суу. Казөрдөгү калкыган көлдө болот аккан суу. Бокбос болуп кор болгон тамчы сууга зар болгон чөлдө болот аккан суу. Мурда болуп көрбөгөн жерге келген аккан суу. Жер үстүндө жашаган элге эле келген аккан. Анда месе окуучулар 3 топтун жообун угалы. Биринчи топтун жообу 7 кабат жер астынан чыгат. Ак кыянын боорунан ак чыгат. Көк жалгаяк асканы тешип чыгат. Экинчи топтун жообу жер аламдын баарысын багат. Өмүр отун тутантып жагып чыгат. Жердин бетин жыйнатып чөп чыгарат. Үчүнчү топтун жообу ташка тийип чачырап баркырайт, шаркырайт, жаркырайт. Анда месе окуучулар сабагыбызды жыйынтыктап алалы. Ырас жер каймактагандан бери 18.000 ааламдагы бардык жан жаныбарлар, макулук, өсүмдүгү, пендеси менен кошо аккан сууга милдеттүүбүз. Ал эми Жең жоктун бул чыгармасында аккан суу эле эмес, шаркырап дүйнө агат. Аккан суунун бир учу дүйнө менен аштаса, экинчи учу теңир. Жеңи жок ошонун баарын көкүрөгүнө батырган, нарт катары алдейлеп сактаган. Кайра ошонун баарын рухий жан байлык катары сөз бермектерин ыр менен шөкөттөп жеткирген инсан. Дал мына ушул өзгөчөлүгү менен жеңи жок чоң даанышман акын болгон. Үйгө тапшырма: суу сыйлаган зор болор, суу кордогон кор болор деген темада дил баян жазып келгиле окуучулар. Ушу менен окуучулар эки сабактан жолугушканча сак саламатта болгула.